арбаңыздар. Коомдук телерадио берүү корпорациясы Маданият Тарых Тил каналы биргеликте кубулжуган кыргыз кайрыктарынын жарышуусу болгон Абас телесынагынын 3-чү сезонунун тандоо туру уланууда. Карагылдык Акчарган калыстык менен башкарган биздин калыстар тобу менен тааныштырып өтөйүн. Алдыңыздарда дизайнер эжекебиз бир канча жолку алтын ийне номинациясынын ээси Токтобүбү Машаева. Маданияттын мыктысы Чолпон Жылдыз Чолпон Алсеитова эжекебиз. Жогорку даражадагы диктор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу композитор агайыбыз Абас Чикеев. Долбордун автору, бир канча долборлордун автору, журналист акын обончу эжекебиз Сономбүбү Кадырова. Абас долборунун катчысы Венера Пирматова. Сөзүн Акбар Кубанычбеков агабыз жазган, обону Жеңгиз Мырзакуловго таандык «Менин кызым» деген чыгарманы аткарып берейин. Эдельвейс би тобунун мыкты бийчилери менен. Көңүлдү эзип жибиткен менин кызым берекем менин кызым көлөкөм алмаштыргыз белегин асыл жарым төрөгөн ар бир баскан кадамын нур жашоого бөлөгөн кылыктарың эркелеген капалансам жөлөгөн кыз бар гүлдү жаз экен кыз деген бүтпөс наз экен келгенде тосоң астыман күнгө жеткенде ят экен алмаштыргыз белегин асыл жарым төрөгөн ар бир баскан кадамын нур жашоого бөлөгөн кылыктарың эркелеген капалансам жөлөгөн алмаштыргыз белегин асыл жарым төрөгөн ар бир баскан кадамын нур жашоого бөлөгөн кылыктарың эркелеген капалансам жөлөгөн кылыктарың эркелеген капалансам жөлөгөн
Эмесе кийинки конкурсантты алдыңыздарга чакырып алайын. Жолдошбеков Аскат чакырылсын. Сендейди кайдан табалдым аттуу чыгарманы аткарып берсин. Kızıl taştap yer yüzüne gün battı. Gorizontu tiktep dalıp karadım. Ce batıştan, ce çıkıştan ün kaçı. Sendeydi men kaydan gana, sendeydi men kaydan gana tabaldım. Oturup men yol boyunda jap-jalgız ötkönдөrdүн kadamına karadım. Baktın içi jalan gülda jalangız. Sendeydi men kaydan gana, sendeydi men kaydan gana tabaldım. Baktım barda abaylagan emesmin, barısına könümüştöy karadım. Sen ardayım bayağıda elesin, sendeydi men kaydan gana, sendeydi men kaydan gana tabaldım. Жаштығыңды гүл сыяқты сонғансың. Бардық жашты сақ оқшотып қарадым. Үнімді сен түшімді даң ұғарсың. Sendeydi men kaydan gana, sendeydi men kaydan gana tabaldım. Günümdü sen düşümde dağ uğarsın. Sendeydi men kaydan gana, sendeydi men kaydan gana
сендейди мен кайдан гана таап алдым. Баракелде Жолдошбеков Асхат назарыңыздарда болду. Асхатка берген баңыздарды угалык. Асхат, могу ырды мен деле укпап турмун. Мисал үчүн коллегаларым деле айтып атат, бир топ укпаса керек. Сен каяктан алдың билбейм бул ырды, бирок Ырыспайды ырдаган көрчү белең? Телевизордан, башка жактан, Мындай интернеттен көргөм о. Ал ырдаганда ан духу башкача болчу. Шундай берилип, тим эле чачырап ырдачу да, чаркырап тетияка чейин. Анан сен болсо ыр жакшы экен, үнүң деле жакшы экен. Бирок сен уктатып атасың да адамдычы. Аягында уктап калып атабыз. Сен наоборот духту көтөрүшүң керек да. Монундай бир жүрөгүңдө бир от жалым болгондой болуш керек да. Болбосо эл өтүп атса, минтип атса, анан деп коюп минтип ырдаган болбойт. Сен жакшылап тур. Ой, мен да ушундай болсом, тетиги кызды ушу сүйүп калыптырмын. Ошол мынандай кыз болсо, аята жанына барып турсам деп, тим эле чачырап турушуң керек да. Сенде эчтеке жок болот бу, дух жок болот. Атак үнүң жакшы, аккордеонду таптакыр берилип калыпсың, башыңды көтөрбөйсүң. Сен элди карап эметте, сен аккордеонду карабай, элди карап, элге кызмат кылып атасың, элге ырдап берип атасың да. Элге бер де ошол ырды. Мынандай деп туруп. Эми калгандары айтсын, мен жүр. Бирок мындай жалпысынан келип атканда Асхат мага аябай жактың, мындай орбасырыктуу, ушундай орчундуу ырдалыптырсың. Бул албетте сен Рыспай Абдыкадыровдун тирүү көзүн көрбөй калдың да, сен кичинекей болуш керек. Ушу сени үйрөткөн ким үйрөттү, ушул ырды танда деп сен менен бирөө жакшынакай отуруп эле машыктырган. Же атаң, же агаң ким менен ушул ырды даярдадың? Папам менен. Атаң менен, папаң менен. Ошол Атасы дагы биздин студияда. Билинип турат, рахмат сизге. Ушундай мелодияны бузбай, өзү дагы көп куплеткен, азыр жаштар билесиздер, ыр жаттабайт. Анан ушу сага бир эле менден бир ыр чыгаттар айтып коюйн. Ушу ырды сендей кайдан табамын деп, таба албайм го деп, ошону беришиң керек да. Үнүң, ойногонуң, ритмикаң бүт баары жакшы келишти. Бирок уктатпаш керек. Сен элди наоборот өзүңө тартышың керек да. Ай, ушул бала чын эле ушул бир кызга жетпей калып сыздап атат дегенде беришиң керек бул ырдычы. Бирок атаңа рахмат, абдан жакшы ойногонуңду да шашпай мындай таза ойногонго аракет кыласың. Музыканттардын эң бир чоң бир ийгилиги ушунда. Шашпаш керек. Музыканы бузбаш керек да. Шашып кетип эле чала бала ойногон музыкант ал музыкант эмес. Мен ойлойм сенден жакшы музыкант чыгат деп. Сен өттүң, Кудайым буйрса, ушу ойлойм дагы бир сонун эски ырларды кыяктын аткаруусунда болобу же болбосо бир жакшы бир эстрада менен алып чыгабы деп. Мындан да эс керек, мындан дагы жакшы ырларды ырдайт деп. Сен менин көзүм жетет. Атаң деги бар экен, жардамчың бар экен. Ийгилик сага, Асхат. Чоң рахмат. Баракелде. Келиңиз сонун эже. Асхаттын үнү өзүнүн боюнан чоң экен да. Эгер мен көзүмү жумуп туруп укчу болсом, бул чоң эле зоң койгон эле бир киши экен деп ойлойт элем да. Анан Кудай бул табигый талант бар экен да. Мына ошол табигый талант эми чындыгында сенде тажрыйба жетишпейт албетте. Анан жашсың, сүйүп көрүшүң керек чындап элечи. Өрттөнүшүң керек. Анан өрттөнгөн ырлар чыгат да. Рыспай Абдыкадыровдун өзүндөй өрттөнүп турушуң керек да. Мен сунуш кылат элем чолпон ушул эле ырды экинчи турга жаздырып, балким аранжировка менен жаздырып ырдап көрсөң, ошол аранжировка менен дагы кооз болуп көркүнө келет. Анан сенин үнүңө сонун келип, бул ыр өзүнчө бир Рыспай Абдыкадыровдун ырларынын бир жаңыланган бир ыры болуп калат да. Анан элге да жакшы жетет деп ойлойм, анткени сенде
Кудай Таала берген үн бар экен да. Калганын баарын акырындап жүрүп отуруп болот буйруса балам. Өмүрүңдү берсин. Рахмат. Сен экинчи турга өттүң. Барекелде, барекелде. 3-10. Келиңиз, Токтогул эже. Аскат, мына жакшынакай Кыргызстан унутта калган, бирок аябай жакшы мына чыгармачыл инсандардын ырын алып чыгыптырсың балам. Бул жерде ушул жакшы кыргыз жыттанган ырга ушундай кийим керек эле, бирок сен ушу калпагың эле кичине билинип турат, ушул ырды кыргызча ыр экенчи. Анан кийимиң да оңдойсуң деп ойлойм, бул эжекелериң ырың да оңдосун, мен кийимиңди оңдойн, анан бир жакшынакай бир жакшы ушул сахналарда ырдаган бир бала болуп чыга келесиң деп ишенемин. Сага ушул чыгармачылыкта даңгыр ак жол балам. Ийгилик. Барекелде, келечегиң кең болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайлык. Кийинки конкурсантты чакырып алайын. Алдыңыздарда Бактыбек Алымкулов ырдасын. Асанкалы Керимбаев атабыздын Булактагы кездешүү аттуу чыгармасын даярдап келиптир. Эмесе сахна сиздики. Чоң рахмат. Мен алыскы Жалал-Абад областынын Алабука районунан келдим. Өзүм Алабука районунан болом, өзүм бул жакта турам. Асман туну, ай туну, көл да туну, алмасым алгы ойлор менде туну. Сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүңдү, сен олтурган булакта мен долтурдум. Сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүңдү, сен олтурган булакта мен долтурдум. Дагы туйдуң бекен, сездиң бекен, махаббат күзүн черткен мен да нечен. Барысын өлбөс болуп мага арнаган, караным карегинде, караным карегинде калды бекен. Барысы өлбөс болуп мага арнаган, караным карегинде калды бекен. Асман туну, ай туну, көл да туну, алмасым алгы ойлор менде туну. Сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүмдү, сен олтурган булакта мен долтурдум. Сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүмдү, сен олтурган булакта мен долтурдум. Долтурган булакта, сен олтурган булакта мен долтурдум. Чоң рахмат. Алымкулов Бактыбек болду. Назарыңыздарда. Анайым Бактыбек эмне болуп кетти? Музыка сени кубалап, сен аны кубалап жеткенде кайра калып. Ошол минустун менен ырдаган аябай кыйын да. Мен көп конкурсанттарга айтчумун. Конкурска келатканда ырдардын алдында сөзсүз түрдө соткага салып алып, жазып алып,
өзүңдүн кемчилигиңди издешиң керек үйдөн. Апей бул жерден калып калба, ошол сенде болуптур. Даярдык абдан начар, даярдык жок. Материал бар экен. Сен ушу даярдансаң, сен ушул бүгүн ырды прям 10 балга ырдап берсең, сонун болмок да. Анан кайырмасына такыр жеткен жоксуң. 3 куплет экен, кайырмасына үнүң жеткен жок. Ырды тандап атканда ушул мага жарашабы, ушул үнүн, ушу жерин жеткирем деп ошо заниматься этиш керек болсо, машыгыш керек. Спортчулар жанагы кандай машыгат, ырчылар дагы эл алдында чыгып аткандан кийин, ырыңдын тандап аткан репертуарың тандаган. Значит, сага бул ыр жаккандан кийин сен бул ырды тандадың да. Ошо кайырмасына вообще 3 куплетти дең, угуп аттым, такыр жеткен жоксуң. Анан үнүңдү аябай кысат экенсиң. Үнүңдү кысканда мондай бош кое бериш керек да ырдычы. Ошондо жетет бийиктиктерге. Ошо вокалга эч качан барбаганың билинип атат. Музыкалык билимим жок. Ошо музыкалык билим болбогондо да үйдөн ырдаш керек. Билимим жок, мен баары бир мен деген эмне өткөрүп коет дегендей келбеш керек да, биякта эксперимент кылып атпайсың. Сен ошон үчүн ушул үйдөн машыгыш керек болчу. Үйдөн даярдыгың жок экени аябай билинди. Бул деген КТРК, бул деген чоң аваз долбоору. Ошол жактан уят болбойн. Мен аябай даярданып келейин деген нерсени мен сенден көргөн жокмун. Бирок материал бар экен. Сен менен машыгып, сен менен репетиция жасаса, сен менен алып чыкса, сенден бирдеме чыгат. Азыркы айтылган сөздүн баарын тең эске аларсың деп ойлойм. Эми үнүң жетпей аткан өзүң деле кыйналдың. Бирок мондай сахнага келгенде жакшы даярдык менен келиш керек. Азыр сени жалаң эле Кыргызстан көрүп аткан жок, сени башка мамлекеттерде көрүп атат. Анан жанагы өзүң сынып атканыңды көргөзсө кыйын эле болот го деп ойлойм да. Ушуну эмең ал, куралың алгындагы дагы бир жакшылап иштеп көрсүн, карап көрөлү. Келиңиз сонун эже. Бактыбектин музыкасы башталганда ойлодум да, мен даяр эле бир артист келген экенин Кудай жалгады эми. Эми муну окутуп кыйналып отурбай эле бир жакшы чыгарып коет экенбиз депчи, бирок баштаганыңда бул минусовка сен өзүңкү эмес экен, Жок, өзүмкү эмес. Жан Сабыровдуку. Тон сеники эмес. Жок. Анан тонуң туура келбесе, минусовка сен өзүңдүкү болбосо, анан музыкалык билимиң жок болсо, анан качандан бери ырдап жүрөсүң өзү? Тоурда ырдап жүрөсүңбү? Сен айтып атпайсыңбы, аранжировка жазам деп, Аранжировка жасайм, өзүм ырдайм да, бир аз ыр жазып. Кыяк үйрөнүп атып. Ыр жазды деген кандай? Сен оон чыгарасың ба? Оон чыгар. Мен ыр жазам десең мен ойлоп атпайм, аранжировка жасайт экен депчи. Кыяк менен ырдасаң, анда кыяк менен ырдасаң болмок да. Мындай да, бул эме аваз аябай катуу талап койбойт. Сен минусовкаң жок болсо, жөн эле келип ал акапелла ырдай бер. Просто бизге биринчи тур деген, экинчи турга өтүшүң үчүн биринчи турда өзүңдүн үнүңдү угузушуң керек. Анда сен жөн ырдайсыңбы, комуз менен ырдайсыңбы, аккордеон менен ырдайсыңбы, бул эме эмес. Болгону сен өзүңдүн үнүңдү угушуңуз керек да. Сен бул жерде тапкан аранжировкаң жакшы, бирок сен ал ырдын мелодиясын билбейт экенсиң да. Ооба, сонун эжең туура айтып атат. Жөндөмүңөр керек да, бүгүнчү, биринчи күнү. Жөндөм, анан биз айтабыз. Бул эмкиде момдай ыр менен, момдай аспап менен, момдай аранжировка менен. Ал бир куплетти жөн эле азыр акапелла ырдап көрчү, бир ыр. Ооба, келиңиз. Эми бир шанс берелик. Жылуулук дүйнө сендеги, жүрөктүн кылын термеди, сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер мен сени. Баракелде. Мен эмнени айтмакчымын, бүгүнкү катышкандар бир эле Бактыбек эмес, бар эле кийим жөнүндө эч кандай ойлонбой эле келишиптир да. Өзү бизде биринчи ушул мен катышам дегенде эле бар айтылат.
кийимди мындай кылыш керек, ырды мындай ырдаш керек, мына ырларды ырдаш керек депчи. Анан ошондо эми ырга кандай даярдыгы жок келсеңер, кийимге деле ошондой келипсиңер Бактыбек. Эми мына биринчисинде айтып атпайбы, жөн эле мындай силердин ырдоо жөндөмүңөрдү көрөлү деп. Ошол сыңары биринчисинде баары кечиримдүү, бирок экинчи турга мындай кийим менен келбейсиңер. Сөзсүз улуттук калайрда аралашкан болуш керек. Сөзсүз түрдө. Кыргыздын ырын, кыргыздын кийими менен биз бүтүн кылып турушубуз керек да. Ошону билдирип турушубуз керек. Эмне ырдап атабыз? Ошондо силердин бир жан дүйнөңөрдө бир башкача сезим болот. Ошондой кыргыздын кийимин кийгендечи. Мен кыргыздын кийимин кий дегенде аябай чапан кийип алам, толтура сайма дебеймин. Мейли современный кийгиле, стильный кийгиле, бирок сөзсүз кыргыздын саймасы, оюсу, кыргыздын кыргыз экенин билдирип турган, ошол ырдын кыргыздык экенин билдирип турган нерсе болуш керек. Бардыңарга эскертүү, сөзсүз түрдө экинчи турга өткөндөр кийим жөнүндө ойлонуп анан келгиле. Сөзсүз түрдө байланышкыла жеке. Макулбу? Абаз долбоорунун дагы бир жеңүүчүсү назарыңыздарда Сүймөнкул Оразалиев келген. Селкиге аттуу чыгарманы аткарып берсин. Сүймөнкул Оразалиев. Эфирде Абаз долбоору. Абаз долбоорунун дагы бир жеңүүчүсү, долбоордон тапталып
Биздин суйкайган сулуу ырчыбыз Гүлнур Камбаровадан жаңы чыгарма жаңырсын «Ай быгып жүрөм» деп аталат. Абас телесынагынын дагы бир жеңүүчүсү Рыспек Майрамбеков. Эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесине арналып, Абас телесынагынын жеңүүчүлөрүнөн Жаратман эл деген жакшы жаңы чыгарма жаңырсын. Жаралып түгөнөрдө жарып чыккан, жаркырап жакшылыгын алып чыккан. Тоордун экен деген кай берендей, жараткан сүйгөн эл бар батыр кутман. Тоордун экен деген кай берендей, жараткан сүйгөн эл бар батыр кутман. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Манасты аян менен жараткан эл, жарыгын аяламга тараткан эл. Нур болуп эң биринчи жерге түшкөн, жашоонун сырын билген жаратман эл. Нур болуп эң биринчи жерге түшкөн, жашоонун сырын билген жаратман эл. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Жакшыны жакшылыкка жалгаган эл, өнөрдүн өзөгүнөн кармаган эл. Сөзүндө кудурет күч кубаты бар, тоолорго тодой сүйүү арнаган эл. Сөзүндө кудурет күч кубаты бар, тоолорго тодой сүйүү арнаган эл.
Келиңиздер, анда эмесе бүгүнкү Абаз долбоорунун 3-чү сезонуна тандоо туру аяктады. Кеп кезеги сонун бүбү Кадырова эжебизден болсун. Келиңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Абаздын күйөрмандары жанатан бери биздин 1-2 турдагы жеңүүчүлөрүбүздү ошондой эле жаңы келген конкурсанттарды аралаштырып бердик. Ошолорду көрдүңүздөр. Кадимкидей жүрөк сүйүүнө өткөн, өзүңүздөр деле байкабасаңыздар керек. Абаздын бул жарыкчылыкка пайда болгон 2019 жылдан бери такшалып калган катышуучулары, жеңүүчүлөрү мөмөсүн акырындап бере баштады. Чындыгында бул ырчыларды өстүрүштүн өзү дагы чоң дыйканчылык экен. Биз ошого жанатан бери карап отуруп, бул жерде калыстар тобу ыраазы болуп атабыз да, кадимкидей ырчыга окшошуп баратышат биздин конкурсанттарыбыз. Ошолордун мындан ары дагы сапары байсалдуу болсун. Биздин максатыбыз дагы ушул. Ар дайым ар бир Абаздын көрсөтүүсүндө улам өзүбүздүн жеңүүчүлөрүбүздү аралаштырып, алардын жаңылыктарын сиздерге жеткирип турмакчыбыз. Андан сырткары дагы жаңы катышуучуларды чакырабыз. Жаңы катышуучулар кадимкидей ошол жеңүүчүлөр менен аралашып бизге келе беришет, аларды тандай беребиз. Ошентип биздин дыйканчылыгыбыз улана берет. Абазды сүйүүчүлөр, күйөрмандары, аман болуңуздар. Биз сиздер менен биргебиз. Өткөн конкурсанттардын тизмесин атап, ким канча бал алды, ошолорду Венера айым жаңыртып койсун. Келиңиз. Абаз теле долбоорунун катышуучулары, конок болуп келгендер, конкурсант болуп келгендер, баарыңыздарга салам дейли. Бүгүнкү конкурстун жыйынтыгына келсек, Абаз телесынагынын жалпы конкурска катышуучулары бул 5 киши болду. Адилет, Аскат, Бактыбек жана Эльмира эжекебиз болду. Баары 40 балдан алып, кийинки турга өтүштү. Бардык конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Дагы да сиздерде ушундай ыйык сахнадан жаркылдаган жүзүңүздөр менен көргүбүз келет. Дагы бир нерсе айта кетейин, мен ушул сонун эжекенин алгачкы ушул сахнага алып чыккан окуучулардын бири мен. Аны айта кетпесем болбойт. Венера Пирматова. Эжеке буйруса, сиздерден дагы чоң көптөгөн жакшы ийгиликтерди күтөбүз. Эмесе биз Абаз долбоорун ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Өмүрбек уулу Максатбек болдум. Көрүшкөнчө. Алам турат ару таза өндөрдөн, асмандардан алып келип нур берген. Асылдыктын сырын бойго сиңирип, алыстарга арыш